Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты мен Бегай Масымбаева алып бармакчымын. Акыркы күндөрү ушу Талас облусунда жол кырсыктарынын саны өсүп кетти. Бул боюнча маектешели деп атайын студияга конок чакырганбыз. Алгач конок менен тааныштырып өтсөк, Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Осмонбеков Эдил мырзаны чакырдык. Саламатсызбы, Эдил мырза, студияга куш келипсиз. Айтсаңыздар, ушу акыркы күндөрү ушу Талас облусунда жол кырсыктары көбөйүп кетти деп атасыздар. Буга эмне себеп болууда? Эң биринчи негизги себеби эле биздин айдоочулардын кайдыгерлик мамилеси, жоопкерчиликсиз мамилеси болуп атат да. Жол кыймылынын катышуусу болгондон кийин айдоочулар көпчүлүк учурда жол кыймылынын эрежелеринде көрсөтүлгөн ылдамдыкты сактабайт, карама-каршы тилкеге чыгып кетишип атат. Ошонун кесепетинен туура маселени көтөрүп кеттиңиз. Акыркы учурларда ошонун кесепетинен жол кырсыктары көбөйүп, облус аймагында акыркы август айы ичиндеги жол кырсыктары аябай көбөйүп кетти деп айтсам болот. Ошо август айы деп калбаспы? Ошо мына бүгүн 15 август канча жол кырсыгы катталды? Ай башынан бери. 15 августка чейинки жалпы кырсыкка токтолуп кете турган болсом, мен ушул 15 күн ичинде, 15 август айынын эле 15 күн аралыгында жалпысынан 9 жол кырсыгы катталып кетип атат Талас облусунун аймагында. Ошол 9 жол кырсыгынын эң өкүнүчтүүсү адам өлүмү менен коштолгон фактылар болуп кетип атат да. Ошол 9 жол кырсыгынын ичинен 4 фактыда 4 адам каза болуп калып атат. Мындан тышкары 15 адам жаракат алып атат. Алардын арасында, жаракат алгандардын арасында жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда дагы бир факты болуп кетип атат да. Көрүнүп тургандай, өзүңүзгө деле көрүнүп турат. 9 жол кырсыгы катталса, ошонун 4 фактысы деген бул тең жартысы адам өлүмү менен коштолуп атат дегенге токтолсок болот да. Жыл башынан бери канча жол кырсыгы катталды Талас облусунда? Жыл башынан бери токтоло турган болсок, баарыңыздарга белгилүү болгондой, буга чейин сиздердин маекке келип деле маектешип жүрөбүз, элге кайрылуулар жасап жүрөбүз. Мындан тышкары түз эфирге дагы чыгып, ошол учурларда суроолоруна жооп берип, кандай учурда кандай нерселер болуш керек, айдоочулар кандай алып жүрүш керек, мыйзам талаптары кандай деген суроолорго жооп берип келгенбиз. Биз тараптан аткарылып аткан жумуштар тууралуу да токтолуп келгенбиз. Азыркы учурга токтолуп келе турган болсом, ушул күнгө чейинки аткарылып жаткан сиздер менен чогуу, СМИ менен, жалпыга маалымдоо каражаттары менен биргеликте чогуу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтеринин өкүлдөрү менен, жалпы эле жарандар менен чогуу биргеликте иш алып баруунун негизинде ушул күnkү жол кырсыктарын айтып кете турган болсом, былтыркы жылкыга салыштырмалуу азайды деп айтып кетсем болот. Анткени цифрага токтоло турган болсом, былтыр жалпысынан 78 жол кырсыгы катталып, 16 адам каза болуп калган да. 148 адам жаракат алган. Ал эми быйыл 7 ай ичинде 61 жол кырсыгы катталып, 6 адам каза болгон. Жана ошондой эле 97 жаран жаракат алган да, ар кандай түрдөгү жаракаттарды алып ооруканаларга кайрылышкан. Көрүнүп тургандай, бир топ эле ылдыйлаган неме болгон, учур болгон. Бирок тилекке каршы жана айтып кеткендей, август айынын башынан баштап уже кайта жол кырсыктары көбөйө баштады да. Биздин кандай аракет кылганыбызга карабай, тилекке каршы жол кырсыктары болуп келүүдө. Ошондуктан негизги жана көйгөйлүү маселелердин бири болуп келип атпайбы жол кырсыктары. Ошондуктан жанагы себептерине да айтып кеттим го, көпчүлүгү эле айдоочулардын өздөрүнүн күнөөсүнөн болуп келип атат депчи. Айтсаңыз, акыркы күндөрү ошо Талас чергесинде Желмаян деген ошо мотоцикл дейбизби же электросамокаттарбы андан тышкары көбөйүп кетти да. Анан кийин булар дагы бир жол кырсыгынын көбөйүшүнө өзүнүн салымын кошуп атабы? Эми азыркы учурда Желмаян деген нерсе дейсине туура нерсени айттыңыз. Анығында эле, чындыгында эле ушул электромопед, электросамокат, электромуравей, скутер дегендер толуп кетти. Гидроскутер дегендер. Ошол скутерлердин катышуусунда эле мына жакынкы аралыктарда уже жол кырсыктары каттала баштады бизде дагы. Бунун өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бардыгы буга чейин да кайрылуу жасап, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу элге жеткиргенге аракет кылганбыз. Акыркы биздин өкмөттүн токтому менен Кыргыз Республикасынын жолдор жөнүндө мыйзамы бар. Ошол жолдор жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилген.
өзгөртүү киргизилип, именно ушул биз айтып эл оозунда айтылып аткандай жел маян, электроскутер, электромобилдер жөнүндө жеке жүрүүчүлүк каражаты деген түшүнүк пайда болгон. Жеке жүрүүчүлүк каражаты бул кыймылдаткычты пайдалануу менен өзүн өзү ташуу, адамды ташуу болуп эсептелет да. Бул каражатты айдоонун негизинде биздин укук бузуулар кодексине дагы өзгөртүү киргизилген. Өзгөртүүнүн негизинде ушул жеке мобилдүүлүк каражатын айдап жүргөн жарандарга дагы 190 берененин негизинде 1000 сом айып пул салынат. Андан тышкары экинчи бөлүгүнүн негизинде эгер кызуу абалында спирт ичимдигин ичип алган боло турган болсо 3000 сом эсебинде айып пул көрсөтүлгөн да. Андан ушул жерден айта кетчү нерсе дагы азыркы учурда баарыбыз көрүп атабыз. Жашы карыздыбай мейли улуу муундагы 18ден чыгып калган, 18ден өтүп калган жарандар айдаса бул болот, анткени мыйзам жол берет. Ал эми азыркы учурда баарыңыздарга эле көрүнүп атат. Жаш өспүрүмдөр, жаш кыздар, окуучу балдар, кыздар, өспүрүм 16 жаштан өткөн, 14 жаштан өткөн өспүрүмдөр болсо да мейли дейт элем. Жаш окуучу, жаш тестери балдар айдаган учурлар көп болуп атат да. Ошол кесепетинен азыркы учурларда мына фактылар болуп атат. Жана айтып кеттим, дагы айтып кетейин. Ушулку күндөрү ушул жеке жүрүү мобилдүүлүк каражатын пайдалануу менен Талас облусунда 2 факты катталып атат. Ушунун кесепетинен 4 жаран жаракат алып атат да. 4 жаран жаракат алгандан тышкары ошонун ичинен 2өөсү жаш балдар да. Анан буга бир чектөө жокпу сиздер тараптан? Чектөө бар, эмне үчүн ошолну айтып кетейин дегеним, жол кыймылынын эрежелеринде көрсөтүлгөн. 24-пунктунда велосипед тебүүчү, жөө жүрүүчү жана мал айдоочу, мопед айдоочу депчи. Бул жеке жүрүүчүлүк каражаты, жеке мобилдүүлүк каражаты бул жеке жаранга тийиштүүлүк болгондуктан эч кандай айдоочулук укук жок, бирок ошол эле жол кыймылынын эрежелеринде көрсөтүлгөн. Велосипедти канча жаштан тепсе болот деген маселе бар да. Жада калса велосипедти 14 жаштан өйдө тепкенге уруксат берилет. Ал эми мопеддерди тепкенге 16 жаштан өйдө уруксат да. Көрүнүп тургандай көрүп атасыз. Анда биздин жеке мобилдүүлүк каражатын канча жаштан пайдаланса болот? Соответственно 16 жаш, 14 жаштан өйдө айдаса болот да. Анан ушу мопед саткандарды, бир жанагындай велосипед саткандарды көзөмөлгө алып атабы негизи, анткени ушундай жаш балдарга тепкенге уруксат жок болгондуктан? Ушул нерсени биз тараптан көзөмөлгө алганга аракет кылып атабыз, бирок биздин айтканыбыз менен деле элдеген эл экен да. Анча-мынча түшүнбөстүктөр болот экен. Бул боюнча айдоочулук күбөлүк албагандан кийин депчи. Ошол себептен айтып кетер элем, ата-энелер ошо өздөрүнүн эң биринчи биз үчүн керектүү нерсе эмес да, бул өздөрүнүн балдарынын, кыздарынын, ошол жолдо жүргөн жарандардын, жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрлөрүнүн ден соолугу баарынан кымбат турат да. Ошолорго өздөрүнө керектүү нерсе да. Анан көпчүлүк учурларда биз көрүп эле калып жүрбөйбүзбү? Ички көчөлөргө деле айдап велосипед жөн эле араба сүйрөп мындай терип жүргөндөй мамиле кылышат да. Бала чакасын толтурушуп алат. Ал бунун баардыгы терс көрүнүштөр. Мындай нерселер боло турган болсо биз чара көрөбүз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан. Анан акыркы күндөрү ушу жол эрежесин негизи эле ушу жол кырсыктарын азайтуу максатында жол эрежесин сактоо үчүн атайын дрондор менен иш алып барат деген маалымат жүрүп атпайбы? Бул боюнча абал кандай Талас облусунда? Негизи сиздер да дрон менен иштеп атасыздарбы? Бизде азыр официалдуу түрдө сатылып алынган же болбосо берилген, өзүбүзгө бекитилген дрондор жок. Бирок пилоттук режимде биздин жетекчилик тарабынан Чүй, Бишкек, Ысык көл тараптарда иш жүрүп жатат. Ошолордун негизинде биз дагы Талас ОЭБнын ички иштер башкармалыгынын дронун сурап, атайын пилоттук режимде рейдтик иш-чаралар учурунда чыгарып, профилактикалык иш-чаралар, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп атабыз да. Бирок анын негизинде эч кандай иш неме кабыл ала элекпиз. Пилоттук режимде
Анан ошо рейдтеп калбадысызбы? Негизи ошо жол кырсыктарын алдын алуу максатында тынбай эле рейдтерди жасап келесиздер. Негизи жыйынтык болуп атабы? Жыйынтык болуп атат. Ошон үчүн жыйынтык болгон үчүн жол кырсыктары азайып, адам өлүмүнө коштолгон жана айтып кетпедимби? Былтыр 16 адам каза болсо, быйыл 6 адам каза болуп атат 7 ай ичинде. 10 адамга болсо дагы 10 адам болсо да өмүрү сакталып калып атат. Буга да Кудайга шүгүр деш керек. Ошол биздин кылып аткан иш-аракеттерибиздин натыйжасы, мээнетибиздин натыйжасы деп эсептейм. Анан жол кырсыктары өзүп атат, ошо август айынан бери деп атпайсыздарбы? Анан негизи ошо Талас облусунун кайсы районунда жол кырсыгы көбүрөөк катталып атат? Бул жол кырсыктарына токтолуп кете турган болсом, акыркы 7 айдын биз эми ар бир айдын, ар бир күндүн жол кырсыктарын анализдеп, ошого карата биздин кызматкерлерибиз өздүк курамдары дайым ошол жол кырсыктары көп катталган, кайсы учурда катталгандыгына байланыштуу ошол автоунаа жолдоруна кызматкерлерди жайгаштырып иш алып барууга аракет кылабыз. Акыркы анализдерге токтоло кете турган болсом, акыркы учурларда Талас районунун аймагында жана Айтматов районунун аймагында жол кырсыктары былтыркы жылга салыштырмалуу өсүп кеткен. Ал эми Бакай Ата, Манас райондорунда төмөндөгөн 7 айдын көрсөткүчү менен. Мына август айында деп айтып атам, август айынын көрсөткүчтөрү менен дагы эле биздин негизги көйгөй болгон Талас районунун аймагы болуп атат да, жол кырсыктары катталган. Анан ошо жол кырсыктарын алдын алуу максатында камераларды орнотуп баштадыңыздар. Бүгүнкү күндө булар ишке кирдиби? Жок, тилекке каршы азыркы документация жагы бизге так маалымат жок, бирок азыркы күндө бизде 11 жерге орноштурулган, андан тышкары дагы 9 жерге орноштурууга проекттер бар, сунуштар берилген. Бирок мурунку орнотулган видеокамералар байкоочу жерлердин бардыгы бул жол көзөмөлдөө багытында орнотулган камераларда ишке берилбей турат. Бирок коопсуздук багытында Талас ойбунун демилгеси менен Талас ойбу тарабынан бир топ жерге коюлуп, ал дагы бир топ жардам тийгизип атат да. Жол кырсыктарын алдын алуу максатында. Жол кырсыктарын алдын алууга. Сизге эфирибиздин аягында эркин микрофон. Элибизге эмне деп кайрылат элес ошо жол кырсыктарын алдын алуу максатында? Жол кырсыктарын алдын алуу багытында учурдан пайдаланып мен жалпы эле Талас облусунун жашоочуларына, конокторуна, жол кыймылынын катышуучуларынын баардыгына кайрылып кетет элем. Урматтуу Талас облусунун жашоочулары, коноктору, урматтуу биздин элибиз, жол кыймылынын катышуучулары. Азыркы күндө биздин Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан жол кырсыктарын алдын алуу багытында бир топ иш-чараларды аракет кылып жүргүзүүдөбүз. Тактап айтып кете турган болсом, бүгүнкү күндө 47 жолу биз атайын рейдтик иш-чараларды өткөрдүк. Бул деген биздин жумушчу күнүбүздүн 7 ай ичинде ар бир күнүбүз мындайча айтканда рейд менен өтүп атат десек болот да. Бул деген биздин кызматкерлердин күнү түнү уйкудан калып, сиздердин баарыбыздын ден соолугубузду, өмүрүбүздү, коопсуздугубузду камсыздоо максатында аткарып аткан иштерибиз да. Ошол себептен суранып кетет элем. Акыркы учурларда жана да айтып кеттим, дагы кайрылып кетем. Желмаяндар өзгөчө көйгөй жаратат акыркы күндөрүчү. Бара-бара бул азыркы башталып аткан маселе болсо, бара-бара чоң маселеге айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздөрдүн жаш балдар, кыздарыңыздарга желмаяндарды бербесеңиздер. Эгер бериле турган болсо, мен жана айтып кеттим, дагы айтайын. Укук бузуулар кодексинин 193 негизинде айып бул салынат. 1000 сом, 3000 сом. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, биринчиден өзүбүздү сыйлайлы. Өзүбүзгө, ата-энебиз, бир туугандарыбыз, үй бүлөбүз, балдар, кыздарыбыз, тууган жоро жолдошторубуз баардыгына камкордугун ойлосок, жоопкерчиликтүү мамиле менен, жоопкерчиликтүү кайдыгерлик кылбай, жоопкерчиликтүү мамиле кылайлы. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, эфирге келип, элге маалымат бергениңиз үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек өз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.